50-50 деп атасыңар. Кыргызстандын жеринде алтын Кыргызстандыкы, жол Кыргызстандыкы, завод кызметтик фабрика Кыргызстандыкы. Эмненин негизинде 50-нү берейик? Эмненин негизинде 50-нү берейик? Айтып бериңизчи мага, түшүндүрүп бериңизчи. Мен түшүнбөй атам. Беркемиз, караңыз. Неге сизге? Мен калпай туруп атасыз. Мен документ негизинде иштегем. 153 миллион кабал болгон. Сакап алам. Анан жантыбесин. Дорогому брату Жанышбеку, в честь юбилея Зарылбек, 2008 год. Мен сізге айтып қояйын, ал документтер менде бар. Анда болса бербейсіз. Мага келіп алыңыз. Мен сізге берейін. Алыш керек. Сіздер күйіп кеткенде ойланбайсыздар. Алыш керек. Рахмат. Біз Сентередегі акцияны анада мыйзамсыз сатышқан. Бирок Сентереде мыйзамсыз доказать этпейби, прокуратура доказать этпейби. Угуп туруңуз. Биз Сентерен афер экенин көргөздүк, биздин акчабыздын баары канча кеткенин көргөздүк, ал жактагы запастарын көргөздүк, бизди алдаган. Муну өзүңөр айтып отурасыңар, өкөндө жок, бирөөнү онтона деп. Ошондон чыгыш керек да реалдуу алтындан. Акциян жыйынтыгында дагы бардык акционерлер берилген ал ачык информация. Мен муну менен өкмөткө ушул прокуратурага айтат элем. Президенттин аппаратына да. Эл үчүн иштегиле. Бирөөгө жалган жала жаап, ошонун эсебинен өзүңдүн авторитетиңди көтөрө албайсың. Жалган жала жапкан Акаев менен Бакиев каякта? Мына алардын былыгы ачылып отурат.